Кожо көрсөнгө жасалган жардамдарды жарыялаган коом пайда болду. Жардам берүүнүн түрү хайып жасоонун амалы катары колдонулуп калды. Өршү чоорчулар ар бир кылганын тасмага тартып алган эмес, муктаждыктан аргасыз жардам алып жаткандардын дагы бетин жарыялап, аны дагы осол кылып койгондорун аңдашпайт. Бардык ошол бир адамга менин пайдам тийсе дагы мен өзүмдү адам катары сезип кала берем да. Анан мейли чоң компаниялардын иштерин мейли силер барып, эл барып, журналисттер барып айтсын. Мыналар бул нерсени жасап атат, эл мактасын, эл айтсын. Бирок өзүбүз ар бир кадам сайын кичинекей нерселерди сүрөткө тартып, соц тармактарга чыгарып, керек болсо үй бүлөбүз деле билбей, айрым учурда бир тууганыбыз деле билбей калганы бул менимче жакшы көрүнүш да. Пандемия башталган учурда көпчүлүгү азык-түлүккө болгон муктаждык байкалган. Азыр болсо дары-дармек тартыштыгы жаралды. Аны менен жардам берген тараптар алгач соопчулук үчүн аракеттерин кылса, барган сайын бул ыкма саясатташып, кол сунгандар шайлоого барынын амалын бул жаатта көрүп башташкан. Бир чоң иштин аркасында бир чоң саясатчы турат. Мисалы, карантин учурунда айрым бир округтарга өзүнүн ошол партия добуш ала турган округтарга деле гуманитардык жардамдар таркатылды да. Биз ага күбө болдук, эл айтты, аны соц тармактан окуп атабыз. Бул кызыкчылыктар толтура. Бүгүн кызыкчылыктар аябай күчөп кеткен, себеби 2-3 айдан кийин чоң шайлоо кампаниясы башталат, жогорку кеңеш деген. Мунун аркасында, мисалы, айрым бир ыктыярчылардын аркасында деле бир чоң саясатчылар турушу мүмкүн, бирок баарына ынсап берсин деп тилейм да. Бул убакытта медициналык жардам кылгандар дагы чыкты. Анда илдет менен оор абалда жаткандарды ыктыярчылар өздөрү дем алдыруу аракетин көрүп, ооруканага чейин жеткирүү жоопкерчилигин алышууда. Бирок бул учурда дагы өлүм менен жандал бастап жаткандарды тасмага тартып жарыялап жатышат. Не переживайте. Нормально вот, не улюнут. Өзүңүзгө келиң, а? Демал, азамат. Мен осуна айтам, кетчи. Ооба келип атат, бар жакшы. Ош шаарынын тургуну жугуштуу илдеттен улам оор абалга түшкөн тасма социалдык тармактарга тарады. Үйүндө катуу ооруп жаткан учурда тез жардам кызматын чакырган. Алар келбеген соң социалдык тармактардан ыктыярчыларга кайрылган. Алар келгиче эсин жоготуп баштаган. Бул учурда ыктыярчылар бейтапты 4-кабаттан көтөрүп түшүп ооруканага жеткирген. Учурда анын абалы туруктуу. Ага чейин эле ал балдар келип кислород берип, мага эчке аз жакшы болуп каласыз, болбосо скорый келип алып кетет деди. Макул дедим. Эч кимиз жок болсо, жалгыз жашасаңыз өлүп калбайсызбы деп аябай мага күйүштү байкуштарчы. Мен ыйласам ошо ыйлашатчы ошо балдарчы. Анан мен ушунчалык ыраазы болдум. Бир тууганым да ушундай мага, башка тууганым да мага ушундай жакшылык кылган жокчу, чындыгында. Байкуштар эже, экөөбүз конокко барабыз эже дейт. Бир өзүм жоготуп, өзүм келе атсамчы. Эже, экөөбүз тойго барабыз эже. Сиз балдарыңызга керексиз деп ушинтип мен неме кылышат дейт. Ыраазы болдум. Алла ыраазы болсун. Мындай душманыма да калбайм. Ушуларынычы. Ош шаарында бул жаатта ыктыярдуу 4 топ иштеп жатат. Арасында медициналык билими жоктор дагы бар. Ал эми Адыл бул жаатта Оштогу медициналык окуу жайынын студенттерин чогулткан. Медфактын студенттери, медфактты бүтүргөн ординатор врачтар бар. Албетте алардын билими бар, медициналык деңгээлде жардам көрсөтө алышат. Тез жардамды, биринчи жардамды жана сактап калууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул балдар бейтап чакырган жайга барып алгачкы жардамын көрсөтө алышат. Бирок эч кандай дарыны сунушташпайт. Эгерде дарыгердин сунушу менен уколдору болсо аны жасап кетишет. Бирок мындай топтор менен координациялык иш алып баруу зарылдыгы бар. Анткени адам өмүрүнүн жоопкерчилиги же болбосо ошол эле ыктыярдуу топтун өздөрүнүн коопсуздугу дагы сакталуусу керек. Булардын ар бир кыймылы биз менен макулдашуу менен жүрүш керек да. Мен ушу ыктыярчы топторду да чакырып кетет элем. Эми чын эле өз ыктыяры менен адамдарга жардам берип, ден соолугуна мындай кичине кол кабыш кылам десе, келип чогуу отуруп, ошол тез жардам мунасы аркылуу жардам береби же бар баягы биздин первичкалар менен ССМдердин кызматкерлери аркылуу жардам береби, булар чогуу бирге иш алып барыш керек да. Ыктыярчылар эми барып, ал ким экенин мен тааныбайм, кандай дарыгер экенин билбейбиз биз. Ушуга окшогон нерсе болбош керек да, бул туура эмес болуп калат. Хайыпчы пиарды мында кой, кырдаалда шылуундук менен алек болгондор дагы четтен чыгууда. Кампага керектүү дарыларды камдап сатыга чыгарбай жаткан учур буга чейин катталган. Жакында эле буга үндөш болуп жаткан кычкылтек концентраторун алып берем деп алдаган топ кармалды. 23 жаштагы бала убадасын берип, аппаратка делген акчаны алып качып жүргөн. Анда эми аттуу аз тааныш жаран арыздануучунун ишеничине кирип, өпкөсү сезгенип ооругандарга дем алдыруучу концентратторду алып берем деген шылтоо менен алдын ала 300 АКШ долларынан алып
байланышка чыкпай андан кийин өзүнүн ишин жашырып жүргөн болчу. Кырдаалда өз көмөчүнө ылайыктап гүл тарткандар көбөйдү. Жардам беребиз деп эл сом капчыгын ачып алдаган шылуундардын дагы кылыгынан шыбыр кептер угулуп жатат. Мында улам аларды дагы көзөмөлгө алуу зарылдыгы бар. Бул жерде жаманчылык убагында ушундай пайда тапкан бирөөнү ого бетер залал кылып бул Кудай да кечирбейт. Мына Кудайдын улуу күнү эртең келген турат, Муну Кудай да кечирбейт. Биздин ниетибизге да, пейилге да бул жакпаган маселечи. Биздик меймандос калкпыз да, бизчи. Акыркы наныбызды берип ос тийгизе турган. Анан бизде жана пенсионерлерге жардам беребиз деп туруп акчаларын пенсиясын алып кеткен да фактылар бар. Өлкөнүн бардык аймактарында ыктыярдуу топтор өздөрүнүн жардамын көрсөтүүдө. Арасында жардамын жар салбай көмүскөдө каткандар дагы бар. Ал эми коомдун көзүнө урунгандар ырчы чуорчу саясатчылар болууда. Арасында саясатка жаңы аттангандар бул ыкманы колдонууга өтүшкөн. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчар Асылбек уулу, 7 канал, Жумалык үчүн.